Акыл Айтбаев кызыл куру доомак менен отурат. Кызылдай куру доомак. Бийликти басып алам деди дейт. Менимче Айтбаев эшигин ачык койсо дагы ак үйгө кирбей турган жигит. Ар ким өзүндөй ойлойт да. Ар ким өзүндөй ойлойт. Өздөрү кандай жол менен келсе, башкалар да ошого аракет кылып атса керек дейт да. Кандай дейсиздер? Эшикти ачып койсоң да кирбейт ал жака. Сиздерге факт. Мага келди. Жаңы келген министр, өзгөчө кырдаал министрдин орун басары болуп турганда, сиз ушунчалык тажрыйбалуу экенсиз, адис экенсиз, сиз калып иштеп бериңиз деп суранып атат деди. Мен айттым, өзүң чеч. Ошол жерден баш тартты. Кетти, иштеген жок ал жерде. Эгерде кызмат керек болгон болсо, кай жерге гана чакырбайт? Барган жок. Мына Соке президент болуп турганда эми айтып коеюн сиздерге. Сокенин курсовойлорун жазып берип жүргөн жигит ушул. Ушул жигит ушул. Бул жалгыз эле Сокеге эмес, өзү окуп жүргөндө көптөгөн классташтарына дагы жазып берип жүргөн жигит бул. Сабаттуу азамат деп атам мен. Мына ошол азаматтар кайра жумушка чакырса дагы барбай койгон жигит. Эмнеге? Напсисин жеңе алып атат. Напсисин жеңип атат. Себеп кызмат керемет да. Мына ошол Чүй менен Талас областында биргелешкен эки областтын жетекчиси болуп турганда дагы эмне деген кызматтарга сунуш кылгады? Барган жок ушул жака. Тургандар, бир сөз менен айтканда, туруктуу жигит, сабаттуу азамат, керемет ата, керемет ата. Сүрөттөрүн көрсөңүздөр, мен мисал андай кыла албайм. Неберелерин жанагы үстүнө миндирип алып ойнотуп аткандарын мен билбейм, мен мүмкүн анта албайм. Акылдын колунан келет бул. Ушу небере дегенде бүт баардыгы калат, бүттү баары. Мына ушундай үлгү болор ата, үлгү болор жар, үлгү болор таята, үлгү болор аксакал, азамат жигитти колдой албаган болсок, анда өзүбүздүн элибизге өзүбүздүн шорубуз колубузда болуп калат. Бизде жогорку кеңеште, урматтуу туугандар, мына ушундай азаматтар керек. Принципиалдуу. Мен мына Бактыгүл жубайы ушул жерде турат. Бактыгүл мына. Ошол акылды кармалган күнү мен Бактыгүлгө телефон чалсам, мен ансыз деле грипп болуп атат элем, кан басымым көтөрүлүп атат дейт. Мен айттым, Бактыгүл, сен башыңды бийик көтөр дагы, сен жар сал дедим. Жар сал. Ушундай мамлекеттин, улуттун, элдин, жердин тагдыры чечилип атканда, башын төшөктүн астына катып алып жаткан эркектин аялы болбой калганыңа бактылуу бол дедим. Көптүн катарында жан көрүп аткан жигиттин аялымын дебегениңе бактылуу бол дедим. Караңыздар. Ар бир замандын өзүнүн баатырлары бар. Биз айтабыз азыр Жаңыл мырза дейбиз, Жаңыл мырза эмне болуп каза болду? Өзүнүн сүйгөн, мына күйөөгө чыгам деп аткан азамат жигитти эмне үчүн өлтүрдү? Калмактар келатканда булар көө экен деп атын минип чаап бараткандыгы үчүн жаасы менен өз аты өлтүрдү. Өзүнө өзү намыс келди. Мен ушундай жигиттин жубайы болом деп үмүттөндүм беле деп ыйлады. Караңыздар. Ар бир замандын өзүнүн Жаңыл мырзасы бар. Бирок биз аны түшүнбөйбүз. Биз айтабыз эми. Аксакалдарга же байчелерге микрофон сунса эле КТР ЛТР барып, бизге тынчтык керек. Бизге тынчтык керек, бизге тынчтык керек. Бирөө каалап атат отополоңду. Эч ким каалабайт. Бүгүн азыр заман экиге бөлүнүп калды. Чындыкты айтсаң сен душмансың, жалганды айтсаң жагымдуусуң. Ошон үчүн Бактыгүл дагы бир жолу айтам сага. Бул күндөр сенин көз алдыңда бир көргөн түш катары кетет. Бирок ушул күндөрдү калган өмүрүңө алмаштыргыс бир күндөр болот. Себеп ушул күндөрдүн арасында ким дос, ким душман экенин билип алдың, бул бир. Ким тууган, ким жөн эле инсан экендигин билип алдың, бул эки. Себеп жадырап жайнап дасторконуң жайылып турганда бардыгы дос көрүнчү сага. Бардыгы сага пикирлеш көрүнчү. Мына ушундай да билинет. Абай Кунанбаев казактын керемет залкар инсан айтканда,
Дос деген көлөкө сыяктуу достор бар дейт. Ал кандай десе айтат, күн тийип турганда куусаң кетпейт дейт. Мына күн тийип турат азыр, кууп көргүлө көлөкө, кетеби? Кетпейт. Күн батаары менен түн түшсө, чырак менен издеп таппай каласың. Мына ушундай заманды башыңдан өткөрүп атасыңарбы? Билип койгула. Бул Аллахтын берген чоң бир артындагы бир керемети бар. Билгин ар бир жамандыктын артында жакшылык бар. Жамандыкты Аллах бир жек көрүш үчүн, башка кылыш үчүн бербейт. Мына ушул сыноо. Ушул мезгилден пайдаланып көрүп ал. Кимдин ким экенин көрүп ал деп. Акылдын өзүнө да берип атат да ушундай сыноону. Берип атат, кара дагы байка дейт. Мен айтып атпаймынбы, акыл ушундай жигит ал. Баарын тең көрөт. Докумага караганда көбүрөөк билет го булар. Майрам сайын чай ичишет. Шернелештер. Биз тек жумуш үстүндө гана бири-бирибиз менен акылдашсак, булар ар кандай жагдайлардан сүйлөшө алышат. Ошону кененирээк билишет. Туугандар, мен мына Израилди, Польшаны, Францияны бекер мисал келтирген жокмун. Ушул эл бактылуу эл. Себеп алар күрөшөт. Биз күрөшпөйбүз. Ушул күрөш 28 майда болот. Бул эмне менен күрөш? Бул напси менен күрөшөсүздөр. Напси менен. Бирөө айтат, туруп барайын десең, уктай берчи деген напсы. Укта дейт, уктайлана. Эрте менен багымдат намазына дагы турайын десең, шайтан сылайт да. Жата кой, 5 минут жатып тур дейт да. А сен берилип кетесиң, уктайсың, ошол менен күн чыкканда турасың. Мында дагы тууган урук, жора жолдош, куда сөөк, баарыбыз биригип барып, мен бир да бир кандидаттын дарегине жаман сөз айтпайм. Мен тааныбайм да аларды. Бирок мен ошолордун ичинен түшүнгөн үчүн, билген үчүн, кепилдик берген үчүн келип отурам сиздерге. Суранып атам. Биздин арабызга ушул Акыл Айтбаевди кошуп койсоңуздар, өнүбүз бийигирээк чыгат. Бул бир. Экинчиден күчүбүз көбөйөт. 2. Үчүнчүдөн бир тармакты кенен моюнуна илип коюп, экономика тармагын сен кара деп коюп, менин колум башка маселеге дагы бошойт. Азыр көрүп атасыздар, экономика болобу, юридикалык маселе болобу, айыл чарбасы болобу, эл аралык маселе болобу, банкпы, карызбы, башкабы бардыгына келигишке туура келип атат. Көмөктөшкүлө туугандар. Жардам бергиле. Өз тагдырыңыздар үчүн, өзүңүздөр көтөрүп турган балапандардын тагдыры үчүн 28-inde жарым сааттык вакытты бир тобокелге басып койгулачы. Тууган уруктарга, жора жолдошторго айтыңыздар. Бактылуу сан, жакшылыкка ырымдайлы, биздин бүтүн Кыргызстандагы өткөн шайлоодо 2-нчи номерде болгон. Акылдагы 2-нчи номерге келиптир. Ошол өткөндөгү эле шайлоо. Ошол эле 2-нчи номер. Эч кыйынчылыгы жок. Бүтүн Кыргызстан 2, Акыл Айтбаев 2. Мына ушундай жакшы ниет менен каралы, биринчиси жараткандан тилейли, сурайлы. Биз өз тагдырыбызды өзүбүз чечмейинче бөтөн бирөө келип чечип бербейт. Ушуну билиңиздер. Кече караңыздар, Түркияны караңыздар. 64 миллион шайлоочу катыштыбы? 64 миллион шайлоочу катышты. Караңыздар, мен Түркияда иштеп келген киши катарында айтайын, түрктөрдө момундай принцип бар. Сен шайлоого барбасаң, социалдык жөлөк пулга дагы укугуң жок. Сен жогорку окуу жайга барышыңа дагы кыйынчылык. Сен пенсияга чыгышыңа дагы кыйынчылык. Эмнеге? Караңыздар, эмнеге? Сен шайлоого бардыңбы деп сурайт. Жок десе, айтат. Демек, бул өлкөнүн сага кереги жок экен дейт. Сенин дагы өлкөгө керегиң жок дейт. Көрдүңүздөрбү? А бизде баары бир. Бизде ушу Бишкек шаарында ашып барса 30% барат. 70%-на баары бир. Анан 30%-дын ичинен бир кайсы бир бөлүгү колдоп койсо, мени Кыргызстандын баланча пайызы мени көтөрүп атат дейт. Жок, сени көтөрүп аткан жок. Баарын эсептеп көрсөң, 8ден 1 бөлүгү да чыкпайт. Эсептегиле. Бул жөнөкөй арифметика. Келиңиздер, биз өзүбүзгө жоопкерчиликтүү бололу. Ошол жоопкерчиликтүү болуп туруп, андан кийин ошол талапты коелу. Ошол депутаттардан талап коелу.
Эми Кудайдан илгери биздин ата-бабаларыбыз ушуну сураган, куру дооматтан сакта дейт да.